Экинчи толкунда ооругандардын саны көп болсо, Семетей ооруканасы даяр турат. Коопсуздук кеңешинин катчысы Рыскелди Мусаев ооруканадагы инфекциялык илдеттен дарыланууга карата түзүлгөн бардык шарттарды көрүп чыкты. Республикалык жугуштуу ооруларды дарылоочу оорукананын аймагына курулган жаңы ооруканада дагы ковидтен жабыркагандарды дарылоого толук шарттар түзүлгөн. Башка ооруканалардан айырмаланып, бул жерде вирус жуктургандар өзүнчө очолонгон жерден кирип чыгышат. Улуттук госпиталда жайгашкан дарыгерлерди кайра окутуу борборлорунда учурда 7,5 миңден ашык дарыгер коронавирусту дарылоо ыкмаларын үйрөнүп, ар бир бейтапка жеке мамиле жасоону өздөштүрүп чыкты. Жарандарды дарылоодо бардык тиешелүү дары-дармектер, кошумча дем алдыруучу аппараттар жана жеке коргонуучу каражаттар 2-3 айга чейин жетет. Акчаны албай эмес, биз рентгендеди эле ошону сатып бердик. Соңунда ковидке карата жүргүзүлүп жаткан иштер жана оору күчөгөн мезгилге даяр туруу боюнча Коопсуздук кеңешинин катчысы толук маалымат даярдап, президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровго берет. Биз действительно баалайбыз, сыйлайбыз, урматтайбыз. Анан момда болгон кемчиликтер кандай болсо биз колубуздан келген жардамдардын баарын берип ишти алдык. Ооруну жаңыдан жуктуруп алгандардын арасынан акыркы 2 жумада дарыгерлер көбүрөөк катталууда. Кыргызстан боюнча илдетке кабылган медицина кызматкерлеринин саны ошентип 4000ге жакындады. Вирус менен күрөшүүдө республика боюнча бардык аймактарда дарыгерлер жетишсиз. Бишкектеги номер 1 шаардык ооруканада 92 орундуу кызыл зонада 26 дарыгер, 100 орто жана кичи медицина кызматкерлери эмгектенет. Хирургиялык бөлүм ишке кирсе дагы 100 дарыгер керек болот. Катуу болгондо июль айларында жайында биздин 2 врачыбыз каза болгон. 2 врач каза болгон, 40ка жакын киши ооруган да. Азыркы учурда экөө ооруп калды, бирок өлгөн кишилер болгон жок. Азыркы тапта Бишкек, Ош шаарларында 10 000 адамга 51 дарыгер, аймактарда 21 дарыгер туура келет. Өзгөчө Актала, Ат башы, Манас райондорунда 10 000 кишини 7 гана дарыгер тейлеп үлгүрүүдө. Кыргызской республики на сегодня Бизде азыр 2000ден ашык дарыгер жетишпейт. Көпчүлүгү биринчи жардам көрсөтүүчү үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна керектүү кадрлар. Мындан сырткары айыл эле эмес, шаарда деле анестезиолог, реаниматолог, пульмонолог, инфекционист, вирусолог жана лабораторияда иштеген дарыгерлерге муктаж. Изилдөөлөр боюнча адамдардын 30,8%-ында коронавируска каршы антитела бар экендиги аныкталган. Бирок оорунун жайылышына коюлган талаптардын аткарылбай жаткандыгы көбүрөөк себеп болууда. COVID-19 инфекциясынын алдын алуу чаралары. Коомдук жайларда башка адамдар менен болгон аралыкты сактаңыз. Айрыкча жөтөлүп же дене табы көтөрүлүп жаткан адамдан алыс болуңуз. Эл көп чогулган жерлерге, айрыкча жабык жайларга барбаңыз. Көчөгө чыкканда коомдук жайларда сөзсүз түрдө бет каптагыныңыз. Колду дезинфекциялоочу каражаттар же самын менен бат-бат жууп туруңуз. Эч убакта кир колуңуз менен көзүңүздү жана мурдуңузду сүртпөңүз. Жөтөлгөндө же чүчкүргөндө оозду, мурунду чыканак менен же бир жолу колдонуучу кагаз бет арчы менен жабуу зарыл. Колдонгон буюмдарды дезинфекциялоочу каражаттар менен дайыма сүртүп туруңуз. Терезелерди ачып, мекеменин үйдүн ичин тез-тез желдетип туруңуз. Ооруга чалдыккандардын арасынан 489-у 14 жашка чейинки жаш балдар. Алар Бишкек шаарынан жана аймактардан келген өспүрүмдөр. Учурда жугуштуу коронавирус тумоосу менен 3 айдан 14 жашка чейинки 11 бала ооруп жатат. Алар эне жана баланы коргоо борборунун жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланууда. В последнее время обращаются. Калган орундар даяр боюнча турат. Бүгүнкү күнгө чейин баш аягы 59 бала коронавирус илдетинен айыгып, аман эсен чыгып кетишти. Алардын 26-сынын ПЦР анализи оң натыйжалуу болчу. Акыркы убакта пневмония, бөйрөк патологиясы менен кайрылган өспүрүмдөр көп болууда. Эгерде кимдин баласынын дене табы көтөрүлүп, тынбай жөтөлсө жана дем алуусу оорлошуп баратса, дароо ооруканага кайрылуусу керек дейт дарыгерлер. азыркы күндө фильтрлер иштеп жатат. Фильтрдин бардыгында ошо жана дене табын өлчөй турган термометр коюлган, санитайзерлери бар, ковриктери бар, бүт бардыгы толук камсыз болунган. Ковид менен дарылоого керектүү дарылардын бардыгы мамлекеттик материалдык резервтер фондунун кампасында сакталуу. Дары-дармектер соңку ирет октябрь айынын ортосунда сатылып алынган. Басымдуу бөлүгү Россия, Белоруссия, Украина жана Индиядан алынып келинген.
Эң негизги көбү болуп ошол дарылы дармектердин жетишпей алганда болду да. Ошондо ызы чууда болдук, паникада болдук. Дарылардын баалары кескин түрдө 15 миңге чейин жетип калган убакыт болду. Бир четинен биздин элибизди жоготуп жатсак, кээ бир адамдарыбыз бизнес жасады, спекуляция кылып. Ошондуктан мамлекет бул оор июлдун мындай кара июл деп биз айтып коебуз. Ошол убактан бир сабак ала тургандай кылып, мамлекеттик матрезервке атайын дарылардын келе жаткан 3 айга мындай запасы болсун деп дары дармектерди мына биз инспекция кылып азыр кыдырып жүрөбүз да. Ошондо эми баарына эле белгилүү 4-эми ар бир ооруканада азыр протоколдор бар да. Бүгүнкү күндө 4-протокол менен 29 дары дармектердин саны менен эң негизгилери кампаларда турат толук. Америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech компаниялары биргелешип чыгарган вакцина сыноонун 3-баскычында 90% натыйжалуу экендигин көрсөттү. Вакцинаны сыноого 43 миңден ашык адам катышкан. Учурда аны колдонууга уруксаат алуу гана калды. Бүгүн илим менен адамзат үчүн ажайып күн. Коронавируска каршы вакцинаны клиникалык сыноонун 3-баскычы ооруну жуктуруунун алдын алууга жөндөмдүү экенин көрсөттү. Вакцина бардык америкалыктарга акысыз болушу мүмкүн. Вакцина ийгиликтүү сыноодон өткөнү тууралуу кабарды Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун жетекчилиги кубаттоо менен кабыл алды. Бирок адистер саламаттыкты сактоо тармагынын өкүлдөрү буга байланыштуу бирдей пикирде эмес. Буга чейин өз өлкөсүндө вакцина чыгарганы тууралуу Россия менен Кытай бийлиги да жарыялаган. Бирок алардын натыйжалуулугу талаш жараткан болчу. Адамзатты коронавирустан коргоп калуу маселеси кубаттуу өлкөлөрдүн ортосундагы илимий жарышка себеп болгондой. АКШ менен Германиянын вакцинасын айрым өлкөлөр сатып алууга кызыктар экендигин билдирсе, аны сатууда өндүргөн тарапка болуп көрбөгөндөй киреше алынып келиши ыктымал. Илимпоздор вакцинаны чыгарган Pfizer'дин билдирүүсүнө ынана турган текшерүүнү жүргүзүшү керек. Албетте компания коммерциялык максатты көздөйт. Кайсы өлкөлөр каякта чыгарылган вакцинаны сатып алары да экономикалык жактан маанилүү маселе. Учурдагы шартта шашылыш чечим чыгарууга болбойт. Себеби каражат ыксыз сарпталып калбашы керек. Учурда дүйнө жүзүндө вирустан жабыркагандар жайкы пандемиянын күчөп турган мезгилинен да кооптуу болууда. Сууктун түшүшү менен сасык тумоонун бир канча түрү менен ооруган адамдарда ковидтин белгилерин аныктоо мүмкүн болбой жатат. Оору жайылган өлкөлөрдүн сап башында дагы эле Америка Кошмо Штаттары турат. Ал жакта 11 миллиондон ашык адам илдетке кабылса, анын 250 миңге жакыны каза болду. Экинчи орунда Индия мамлекети. Миллиардтан ашык калкы бар өлкөнүн 873 миңден ашык калкы оору жуктуруп алып, 130 миңге жакыны илдетти жеңе алган жок. Үчүнчү орунда Бразилия өлкөсү турат. Ал жакта 582 миңге жакын адамдан вирустун белгилери табылып, 165 миңдей жаран каза болду. Андан кийин Франция, Германия, Испания, Улуу Британия, Аргентина, Колумбия жана Италия мамлекеттери вирус көп катталган алдыңкы 10 өлкөнүн катарын толуктады. Ошентип дүйнө жүзүндө илдет 53 миллион 766 миң адамдан аныкталды. Арасынан 1 миллион 309 миң адам каза болду. Окумуштуулар дүйнөнү каптап, адамзатты түйшүккө салган илдет жакын арада толук кетпей тургандыгын айтып кулак кагууда. Өткөн жылдын аягында Уханьдан таркаган оору дүйнө элинин саламаттыгына гана эмес, анын социалдык экономикалык турмушуна, келечегине да кедергисин тийгизди. Элиза Нурматова, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24, Жума кайрык.